фирма ачам, мындай ой максаттарым жок болчу. Мага ошо 600 ал убакта $500 зарплатам алганга аябай бактылуу болгон эме болчу. Негизи машинанын деле кереги жок. Көп машинанын кереги жок да. Анткени бүт баардык нерсе жакын. Бир жакта жашасаңыз да банкы, почтасы, магазини. Бул жак эми биздин главный кабинетибиз. Где делаются все договора. Hoş geldiniz. Кеңестан. Биздин мекенесин жашаган чоң бир район. Бул жакта көбүнчө чоң 13-15 этаждуу үйлөргө неме разрешение берилген. 2+1 деп коюшат. Бул жакта дуплекс 2+1. Алания шаар негизи кор шаар. Анткени Алания шаарында көргөндө деңиз, бүт бардык райондору ушу деңиздин четине жерлешкен да. Саламатсыздар урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору жана Door Life Media YouTube каналы. Бүгүн биз Түркия мамлекетинин Алания шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Кылмыссыз мүлк агенттигинин жетекчиси, биздин мекендешибиз Талайбек кызы Айгерим болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, бизди көрүңүздөр. Hoş geldiniz. Саламатсыздар, жакшысыздарбы? Кандай турасыздар эге? Жакшы турабыз. Hoş geldiniz. Биз азыр Алания шаарында, Мамутпа районунда турабыз. Бул жак биздин главный офисибиз Мамуттарда. Азурит Group, да? Азурит Group. Азурит Group. Айгерим Талайбек кызы 1994-жылы 22 январда Нарын облусунун Ак Моюн айылында туулган. 2012 жылы эл аралык мыйзам, финансы жана бизнес башкаруу академиясынын юридикалык факультетин бүтүргөн. Окуу жайды аяктап, тил билбестен Туркияга иштөөгө кеткен. Анкарада жашап, иштеп, ошол эле учурда тил үйрөнүп, атайын курстарда окуп билим алган. 2019 жылы инженерияга кызыгып, окуу жайга тапшыруу үчүн окутуу курстарында даярданып баштаган. Жыйынтыгында Аланиядағы Аладдит Кейкубат университетине тапшырган. Кыймылсыз мүлк тармагында өзүн сынап көрүүнү чечип, студент кезинде кыймылсыз мүлк менен алектене баштаган. Мен өзүмдүн кыймылсыз мүлк компаниямды ачам деп максат койду. Талыкпаган аракет, эмгектин аркасында 2021 жылы Аланияда кыймылсыз мүлк инвестициялык компаниясын ачтым. Бүгүнкү күндө Азурит Group лицензиясы бар кыймылсыз мүлк компаниясынын 2 филиалы жана миңдеген кардарлары бар. Айгеримдин жетишкендиги өзүңүздүн ыңгайлуу зонаны таштап, жаңы нерсени үйрөнүп, жаңы багытта өнүгүүдөн коркпоо керектигин далилдеди. Бул силердин офисиңиздер, э? Бул биздин офис. Бул жакта биринчи этажда биздин саткан аренда, үй сатуу боюнча бүт бардык бул этажда отурушат. Бул жакта Азурит Group 2021 жылдан бери биз чогуу баарыбыз иштеп жатабыз. Бизди тааныштыра кетесиз, э? Тааныштырайын. Ясмин биздин Instagram, YouTube видео маркетолог. Бүт бардык видеолор тартып, монтаж кылат. Ясмин Hanım да Кыргызстандан. Bizim жаш кыздардан. Ну что, как здесь нравится? Очень нравится. Да? Классно. Ошо бизде только үй саткан эмес, биз ижарага беребиз үйлөрдү. Бул жакта саткандан кийин полностью документтерди оформлять эткенден кийин ижара менен Елена Hanım парень же. На русском разговаривает, русскоязычный у нас в основном. Мы будем теперь с Кыргызстана часто приезжать. Вы нам дадите, наверное, на самые лучшие квартиры сдавать, да? То есть бул жакта жана айткандай эле сатып эмес, полностью ал жакта квартираны ижарага бергенге полностью даярдайбыз. Документтерин да даярдайбыз, ичиндеги мебелдерин да, оокаттарынан бери даярдайбыз. Анан кийин Елена Hanımга өтөт, Елена Hanım ал жактан берип ижарага собственниктер менен түзүшөт. Бул жакта Айка Hanım да Азербайжандан
бул жакта көптөн бери жашайт. Бизден дагы сатыштын по продажам занимается бөлүмдө. Бул жак биздин презентация биздин клиенттерибиз удаленно же болбосо бул жакка келген клиенттерге презентация кылып, бүт бардык YouTube'дан биздин строительный фирмалар менен биз напрямую только продажа здесь бул жакта. Сиздер ошо видеолорду коюп, ошо башка өлкөлөргө дагы оңой болсун деп, үйлөрүбүздү деталь менен бул жактан презентация кылабыз. Аланияда ар бир офисте түрк чайы, түрк кофеси берилет да, мындай конокторго, клиенттерге сөпсүз берилет. Ошондуктан периананымдай болгон айымдар обязательно болуш керек болсо бардак чай берет. Evet, бардак чай берет да. Бир да беребиз, кана көрөйүн, кана? Бuyurun. Ушинтип алып келишип атайын, Атайын. Одан Турцияда билесиздер, чай менен аябай знаменитый го, чай кофеси менен. Бизге дайыма ысык чай, ысык кофелер менен тозуп алабыз. О, даамдуу экен. Чак güzel. Бул булардын мүнөзү, характери, стилине байланыштуу. Ооба, аябай түрктөр айтып коюшат го, жана мисафирпервер депчи, конокту жакшы көрөт, конокторду ушундай кыргыздардай болгон бир окшоштуу ошол жагычы. Меймандостук, меймандостук бар да. Эми биз офистин экинчи этажына чыгып атабыз. Экинчи этажына бизден бухгалтер, который вот документтердин переоформление права собственности, вид на жительство, гражданство бүт бардык жер бул экинчи этажда болот. Ошондо бул юристтер болот. Директор бул жакта отурат. Бул жакта отурушат. Бул жакта Муаммер Бей биз менен чогуу иштеп жатат. Муаммер Бей документтерин азыр жазып атат болду экен. Саламатсызбы? Бул жак эми биздин главный кабинетибиз, где делаются все договора. Hoş geldiniz. Саламатсызбы. Менин күйөөм болот. Биздин күйөө болобуз. Жакшы. Атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан Алания шаарына келип, Айгерим сиздердин үй бүлө жана бизнесиңер жөнүндө тартканы келдик. Hoş geldiniz. Yurdunuza hoş geldiniz. Бул Жеңизхан менен биз 2023-төн бери бийликте жашап, азыр кичинекей үй бүлө болуп, кичинекей балабыз да бар. Бул жакта биздин офисте бул жакта ылдый жактын баары көрүнүп турат. Байкап турасыздар, контроль этет. Байкап турат, ким келип, ким кетти, болгон нерсени бул жактан көрсө болот неме жолдорду. Биздин полностью, то есть биздин компания полностью лицензированный по продажам, со всеми застройщиками в Алании имеет договоренность, лицензия по аренде, по продажам. Бул жакта ошонун бардык документтерибиз. Эң өнөмдүүсү биздин желегибиз, Кыргызстан желеги. Турцияда болсок дагы Кыргызстанды унутпай, ошо Кыргызстан менен бул жака сагыныч жүрүп тартып энетебиз. Ошо бул жакта да түрк желегибиз. Бул жакта мен отурдугум жумуш ордунда, жумушту бул жакта иштейбиз. Көбүнчө бирокчо үй саткан жумуштар офисте көп убакыт болбойт. Көбүнчө азыр мен сиздерге көрсөтөм. Көбүнчө объекттерде, строительстволордо же бүткөн объекттерде клиенттер менен сырттабыз көбүнчө. Бирок бул жакта дагы отуруп, чай, кофе ичип, презентацияларды сүйлөшүп, бул жакта болот. Айгерим ай, мындай суроо бергим келип турат да. Негизи эле Алания шаарында батирлер кандай бааларда? Анан бул жакка келген негизги силердин ушул клиенттер кайсыл люкс дейбизби же комфорт дейбизби, кандайга спрос көп? Андан сырткары баалары кандай? Анан сиздин ошол жетектеп аткан компания дагы кандай тейлөөлөрдү элдерге ыңгайлуу шарттарды түзүп
документация жагынан ошол жанагы башка келип клиент силерге запрос кылса ошол жөнүндө деле айтып берсеңиз. Биздин компанияда көбүнчө бул Аланияда негизи 2001 жылдан баштап эле Европадагы адамдарга, инсандарга сатып баштаган. Ошондуктан бул жакта евро менен сатылат. Бул жактан Норвегиядан, Финляндиядан, Германиядан келгендер. Бул жак ысык болгон үчүн, ал жакка да жакын болгон үчүн көбүнчө бул жакта алышкан. 2010-дон 2012ден баштап Россиядан, баягы Казакстандан ошондон баштап алып башташкан аздан болсо. 2015ден баштап аябай көбөйгөн бул жакта сатыштар. Көбүнчө бул жакта үйлөр, эски үйлөр да 10 жыл мурунку үйлөр дагы көбүнчө бассейн менен баягы чоң үйлөр, комплекс деп коюшат да, ошондо бассейн, спорт зал менен. Анткени бул жак туристический болгон үчүн көбүнчөсү эс алганга келет. Эс алганга келген үчүн ошого эс алганга ылайыктуу үйлөр салынат. Биз дагы даяр үй болсун же жак на стадии строительства деп коюшат, ошолордун баарын тең биз прямой от застройщика сатабыз, түз сатабыз. Бул жакта үйлөрдүн баасы Алания кичинекей болгону менен бирокчо райондоруна көрө баалары дагы алмашат. Анткени баалардагы центрдан кийин экинчиси пляждар, кээ бир пляждар жагы песчаный, где-то камни дегендей таштар болуп кээ бир пляждар. Ошондуктан баалардагы азыркы убакта 60-70 миң евродан баштаган фияттар бааларда. Буларда мисалы үчүн даяры дагы бар. Азыр ошо курулушта болгондор дагы бар. Аларда дагы неме пайыз болбогон сатыштар болот да. 2 жылдык, 3 жылдык болуп берилет. Көбүнчө бул жакта элдер мурда 3 айга, 2 айга, 1 айга келиш үчүн алган үйлөр алышчу. Азыр последний, скажем так, 5 жылдан бери бул жака жашаганга, бул жакта анткени университеттер бар. Англисче болсун, государственный бар, түркчө, окуулдар бар, орусча только на русском образование берген. Ошондуктан элдер көчүп келишет. Бул жака көчүп келгендер көп бар. Бул жакта эң жаңы райондор бул Каргыжак, андан кийин Кестел жаңы салынып аткан райондор. Центрда же Клеопатрада, Оба тараптарда бул көптөн бери салынып келген үйлөр да, 15 жылдан бери. Ошондой биздин фирмада болсо атайын бул фирмада көргөндөй эле бизге персоналда все русскоговорящие, да, орусча сүйлөгөндөр, потому что биздин страны СНГ, мисалы үчүн Россия болсун, Украина болсун, Казакстан, Кыргызстан көбүнчө орусча сүйлөгөн үчүн ошондуктан бул неметет. Жарымы сиз көргөндөй документом, кто именно занимается, это неме турки, то есть турки, потому что здесь кадастровая палата полностью, то есть мы, начиная там подборку недвижимости, да, подборка, потом выбор, переводу денег, переоформление полностью документа права собственности, да, получение вид на жительство, гражданство, алгандан кийин көбүнчөсү для инвестиция алышат, алып саткан, ошону да кылабыз. Алгандан кийин көбүнчөсү кирага неме арендага беришет, аренда бергенде биздин ошол отдел аренда карайт, кирая берип, акчасын кандай кылып чогултуп алат, ошонун баарын тең отдел кылдык. Биздин клиенттерге дагы оңой болсун деп биздин экинчи офисибиз да бар центрда. Анткени центрда көбүнчө үйлөр баягы под аренду, под инвестиция болгон. Биздин клиенттердин үйлөрүнө да жакын болсун, обслуживание дагы жакшы болсун деп экинчи офисибизди ачтык былтыр. Бул жакта еще көбүнчө фирмалардан биздики бүтүн баардык тилди билген персоналыбыз бар. Бул жакта баардык тилди билишет. Украина, орусча, англис тили, бүт баардык тилдерди билишет. Көбүнчөсү бул жактан эмес,
өзүнүн өлкөсүндө экен бизди чалып подборканы ошол убакта баштайбыз да. Келгенде биз аэропорттон тосуп алабыз өзүбүздүн трансферлерибизди тосуп алабыз. Өзүбүздүн бул жакта квартираларыбыз бар. Ошол жака жерлештирип 5 күн боюнча полностью компания, то есть ознакомительный тур сыяктуу болгон Аланияны, болгон проекттерибизди көрсөтөбүз. Алар көрсөткөндөн кийин полностью документтерин дагы, то есть сиз үй алып атсаңыз, сизден только бир паспорт керек, болгон налоговый номер, болгон документтерин биз өзүбүз чогултабыз бул жактан үй алыш үчүн. 3-4 күн иш күнүндө полностью переоформление кылабыз, документтерин алып калат өзүнө. Бул жакта Түркияде үй алганын жакшы тарабы, вот когда, может на русском, да, скажу, что когда полностью переоформляется, то есть здесь не только квартиру, да, то есть именно часть участка будет, то есть полноправная правособственность именно участка, часть, где дом расположен, да, где дом построен. Жакшы жагы болсо, мисалы үчүн кийин бул реновация болсо, үй жыгылса, кайреске жаңыдан үй беришет. Андан кийин иностранецтер, турецкие граждане, да, и иностранные граждане, когда переоформляется табу, ничем не отличается. То есть все одинаково, укуктары бирдей, ошонусу аябай жакшы. Анткени мисалы үчүн Балиде, азыр последнее время, да, Балиде, Дубайда, ал жакта бизге мисалы үчүн Кипрден да алып жатышат биздикилер. Ал жакта жакшы кооз жерлер. Бирок документтер боюнча бул Алания аябай бул убакыт немеде укуктарын немеде бирге Алания эмес Түркияде. Ошондой бул жакта расходдор болот. Да, бул кандай расходдор болот? Бул жакта налог бир жолу эле, бир жолу төлөнөт. 4% сатып алып атканда, сатып атканда бир жолу. Ошондо сатып аткан киши төлөбөйбү же сатып алганбы? Сатып алган киши төлөйт. Сатып алган киши. Бирок сиз эгерде кайра саткыңыз келип атса, ал убакта төлөбөйсүз. Бир жолу эле төлөнгөн бир налог. Ал дагы баягы кадастровая цена деп коет, ошол жактан төлөнөт. Кадастровая цена бир 50%ке, чем рыночная цена бирке азыраак болот да. То есть биз сиз үй алсаңыз, эми болгон документтер менен, да, то есть присяжный переводчик кадастровыйдан кийин болгон документтер менен примерно 2000 миңге дагы бар эми, ортосу 2000-3000 еврого полностью переоформление документтерди кылсаңыз болот, налогдор менен чогултканда. Вот. Биякта үйлөрдүн баалары канчадан башталат? Бул жакта үйлөрдүн 60-70 миң евродон башталат. 60 миң евродон башталат. Виллалар болсо 300 миң евродон башталат. Виллалар бар. Виллалар көбүнчөсү баягы деңизге караган үчүн, чогуу жакта болгон үчүн 300 миң евродон башталат. Бул 60 миң, 70 миң евродон башталган үйлөр 50-55 метр квадрат болот. Бул жакта мен аны сизге көрсөтөм, полностью отделка менен. То есть здесь законом запрещено без корпусной мебели сдавать комплекс квартиры. Почему? Потому что у нас, чтобы такого не было, там бир кошуна келип, үйүн жазатып, ана 6 айдан кийин кара келип, бирис таңгылатып баягы немелер болбосун деп. То есть выводы под кондиционер, там полностью кухня, сантехника, ванная, туалет полностью баягы даяр болот да. Көбүнчөсүндө бытовая техника да беришет обязательно. То есть встроенный холодильник, встроенный посудомоечный, анан баягы кондиционер болгонун баарын коюп беришет. Только вам остается мягкий мебель. Алып өзүңүздүн немеңизге карап алсаңыз болот. Бул жакта ушул ичиндеги ремонт менен полный бир жыл эгер чоң эмес, 1000 квадрат метрде жасалмаган үй болсо бир жыл, 1,5 жыл. Чоң проекттер 2,5-3 жыл болот. Чоң проекттер бул 13 миң метр квадраттар болгон чоң аландарда 10 миңден көп болгондор, 10 блоктук, 7 блоктук ушундай салынганда алар ошо 2-3 жылда. Бирок бул жакта аябай жана башта айткандай эле бассейн, хамам, сауна ошолорго аябай неме беришет да. Спорт боюнча балдар үчүн крытый бассейн коюшат, ошолорго полностью берилет да. То есть негизи бир үйдү салып койгон, негизи бир эле жылда полностью ошо парковкасын кылып, баягы бассейнин кылып, анан кийин фитнесин кылып, ошолордун баары тең бизге убакыт алган нерсе. Ошол. Аланиянын негизи деңизи болсун, тоосу болсун, баягы немелери
эс алганга дагы, анан кийин бул жакта аграрный да аябай неметкен, банан, клубника, манго, маракуйя, ошонун баары тең бул жакта болот да, только турист отель эмес, ошо аграрный да жакта жакшы. Бара да. Эгерде сиздерге ушул биздин мекендештерибиз кайрылабыз десе, байланышабыз десе, кантип тапса болот? Анан телефон аркылуу же соц сеттер ошол жөнүндө деле айта кетсеңиз биздин бизде мен бүт бардык биздин фирмага келе турган менин телефонум менен неметет. Буга ушу көнүп калдым канча жылдан бери бирөөгө. Биздин башка сатышта немелер бар, но бирок менин номерамды неметем, берем, менин көбүнчөсү Инстаграмдан табышат. Инстаграмдан биздин YouTube каналыбызда дагы көп үйлөрдүн, проекттердин видеолорун тартып, ошо оңой болсун деп для ознакомления бүт баарын коюп беремин. Өзүм номеримди беремин. С вами компания Azurit Group, лицензированное агентство турецкой недвижимости. Мы занимаемся арендой, покупкой и продажей недвижимости в городе Алания, Мерсин и Анталия. Меня зовут Айгерим. Сегодня хочу вам показать квартиру планировки лофт с шикарным дизайном. Всего лишь 50 метров от Клеопатры. Квартира сдается в аренду, вся укомплектована, готовая квартира для вашего отдыха. Чтобы запланировать ваш отдых, забронировать квартиру, напишите, пожалуйста, по контакту в описании. Мы вам подберем апартаменты именно в этом комплексе, либо в разных районах в Алании. У нас есть много различных апартаментов, так и для большой семьи, так и для индивидуального отдыха. А если вы хотите отдыхать в собственных апартаментах, у нас есть предложение в самом премиум комплексах Алании. Если вам нужен шикарный дуплекс для вашей семьи, для жизни и отдыха с видом на море, подписывайтесь на наш канал. Следующий ролик будет про этот апартамент. Biz Aygerim'le 2021 yılında tanıştık. Tabii ki de Kırgızistan'la ilgili çok fazla bilgimiz var. Çünkü orası da bizim ata toprağımız, ata yurdumuz. Hepimiz soyu biri olduğu için bizim çok yakından tanıdığımız bir ülke. Kırgızstan ata toprağı bizim tilibиздин, dinimиздин bir болгонун билемин. Азырынча Кыргызстанга бара элекпиз. Негизинен бул жакта бизнестин алып баруу курулуш тармагында Аланияда кандай шарттар түзүлгөн? Анан Türkiye эли бизнесмендерге кандай шарттар түзүп берген? Buradan tabii Türkiye'de burada birçok Kırgız vatandaşı, Kazak vatandaşı bunlar burada business iş yapıyorlar. Restoranlar, kafeler, emlak ofisleri, inşaat birçok konuda burada çalışıyorlar. Biz sadece tabii Alanya için konuşuyorum. Ankara'da, İstanbul'da daha büyük işler yapanlar da vardır. Sanayici olanlar da vardır. Hiçbir zorluğu yok. Hatta buradan Kırgızistan iş adamlarına sesleniyorum. Aramızdaki köprüyü daha da fazla geliştirmek için buraya önce bir gelsinler, görsünler Türkiye'yi. Çünkü onların da burası yurdu. Burada hiçbir, hatta biz kendimiz sanki kendi kandaşımızı karşılıyor gibi karşılarız. Onlara yardımcı oluruz. Hiçbir zorluğu yok. Burada hatta bu köprüyü daha da bu bağı geliştirirsek daha fazla büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. Doğru. Бул жакта жумуш кылып, ошо иш келгендерге жакшы шарттар бар. Түрктөр үчүн же башка Кыргызстан, Казакстан, башка үчүн окшош шарттар берилген бул жакта. Бул жак боюнча дагы эчтеке менен неметпейт, мындай кандайсы айрылмайт. Өзүңдүн мисалы үчүн өзүмдүн кошуп айтсам, өзүмдүн документтерим полностью бүт бар тең государственный орган, то есть делать. Бул жакта мындай, как говорится, можно ли это говорить, там связи, не связи, такого не нужно. Эгер бул ишти билип атсаң, бул бир жумушту билип атсаң, ошол жумушту бул жактан кылганга оңой негизи.
Бул жактан эмеде мен жана мурдадын да айткандай эле эч кимди немешпейт да, как сказать, айрышпайт, алдабайт, ажыратпайт да, сен болбойсуң дейт да. Сен эгер жумушту кылып алсаң, жумушун ачып, кыргызстандык болсун, казакстандык болсун иш кылам деп атсаң, бул жакта жакшы шарттар бар da. Ya şartlar var. Zaten kültürümüz bir olduğu için, iş yapma yani ahlakımız bir olduğu için bir farklılık yok. Көбүнчө түрктөр эмес башка өлкөдөрдүн Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан болсун, бул жакта түрк тилдин, түркчө болгон үчүн дагы көп жардам берилет. Ошондуктан бул жакта то есть развивающаяся страна болгон, өлкө болгон үчүн, баягы келишмекте болгон өлкө болгон үчүн дагы көп возможностьтер бул жакта бар, мүмкүнчүлүктөр. Бул жакта жаңы пикирлерге баягы көп мүмкүнчүлүктөр бар. Лагман, бизде баягы манты, плов, камыр тамактар бар го, бешбармак. Биздин Кыргызстандан дагы баягы биздин тааныштарыбыз бул жакка келгенде, Жеңиз айтат да, бул камыр жеп эле ушунду анан семирбейсиң керек дейт. Кантип деп ашказаны болот деп. Ошондуктан биз үйдө көп Кыргызстан тамактарын кээде аз жасайбыз. Биздин Кыргызстан тамактары баягы оор да, баягы камыр ачып неме кылгандай. Кыргызстан тамактарын аз да сурайынчы, жагат болду экен, азыр сурап коеюнчу. Кыргыз эмектерин бээниyor musun? Nasıl oluyor yani Kırgızistan o şeyi de anlattım biz ne hamur yiyip zayıf mı kalıyorsunuz dediğini de anlattım o yüzden. Evet ben açıkçası seviyorum. Ben gerçekten seviyorum. Burada şahitler de var atlarımızda. Samsa, lakman, pilav. Aslında özünde bunlar da bizim yemekler, Türk yemekleri. Yani çok şey değil. İlk de şöyle. İlk yiyen için o çok et olduğu için ağrı geliyor. Mideye ağrı geliyor. Fakat ben alıştım. Şimdi artık haftada bir lakmanımız var. Çok biraz bitkemde nemesi o singli kişi ayı or deydi da ayır деген немesi güçlü tamaklar deydi da güçlü tamakları günde bir jelet деп daima şunu söyledi da günde biz de mesela nedelerde bir жолу жайып ушунда bir haftada bir жолу жейбиz да Жеңиз айтат да günde жесеңиз günde et günde mantı жесең анан кантип анан баягы оор неме деп мага ушуну сурайт да айтам да эми билбейм ошондуктан siz günlüğe 5 parmak kılam deseniz ne kılar? Her gün sana 5 parmak yapsaydım ne yapardın? Şu an 120-130 kilo olurdum. 130-120 kilogram olsa zaten, evet, evlendikten sonra biraz zaten kilo aldık. Ama gerçekten çok güzel yemekleriniz var bu arada. Yani yenmeyecek yemekler de çok güzel. Çok damlı, jakşı tamaklarınız var dedi. Mesela bir Tayland'a gidiyor bizimkiler aç kalıyor. Çin'e gidiyor aç kalıyor. Ama ben Kırgızistan'a gidersem şöyle bizim için güzel bir şey. Hep yemekler etli. Ova. Bu çok güzel bir şey. Ova tuра. Bütün bardıq tamaklarımız etli болгон үчүн жагат да. Aslında ofisten 4-cü этажга көтөрүлүp үйүбүзгө келдик. Үйүбүздө азыр как раз мамам Кыргызстандан келген. Баладан чогуу бул жакта жашап атабыз. Жакшы. Апабыз менен. Апабыз менен. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар апа? Кандай турасыздар? Жакшысыздарбы? Кандай турасыздар? Дагы бир жол салсаңыздар. О, чоң жигит. Кандай? Чоң жигит. Чоң жигиттин аты Тимур. Апам карап чогуу жашап атабыз бул жакта. О, мына камерага сүйлөп атат. Атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан Алания шаарына келдик. Апа ушул сиздин кызыңыз Айгерим жөнүндө тартып, жакшы маек куруп, биздин ушу жаштарга мотивация болсун деп мындай суроо бергим келип турат. Кандай деп ойлойсуз? Мына ушул Алания Түркия өлкөсүнө 2010-жылдан бери келип эмгектенип атыптыр. Анан азыр ушул чоң компанияны жетектеп, негизи эле жаш кезинде кандай кыз болчу, азыркы учурда кандай, мына азыр эми үй бүлө куруп, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Силерге дагы чоң рахмат, ушундай долбоор ачып, Кыргызстандын жаштарын таанытып аткандарыңарга чын жүрөктөн ыраазымын. Аябай кубанып турам. Ушу кызым негизи өзү баланын болоорунан дейт, кичинекей чагында эле ушу сергек, өзүнүн билимге, мындай эмеге аябай умтулчу да. Ошонун баары акталды деп ойлойм да. Мына мынтип өзүнүн
күчү менен, өзүнүн эмеси менен, эмгеги менен ушу эмеге жетип отурат, жетишипчи. Мен да кубанып отурам ошого. Бияка келип окуусун улантып, Кыргызстандан дагы окуду. Буюрса жакшы ийгиликтер. Ошо ийгилик иштериң ийгиликтүү болсун, ушундай Кыргыздын көрүнүктүү кыздарынан болуп жүрө бер, мына ушул неберемди. Бияка келгениме деле аябай кубанычтамын. Бияка аябай жакшы экен. Ошо кызымдын ийгилигине кубанып аябай сиздер менен тең бөлүшүп отурам. Чоң рахмат. Биздин жерибизге эч нерсе жетпейт негизичи. Ошону жаштар өнүктүрүп өстүрсө дейм да. Менин азыр көз карашым Кыргызстан мурункудай эмес. Жакшы келечекте жаштар түптөөчү жакшы ийгиликтерди мындай биздин кыздардай болгон кыздар чыгарат деп ойлойм. Буюрса Кыргызстаным жакшы. Ушурдан пайдаланып сизге эркин микрофон берели, Кыргызстанга саламыңдарыңызды айтсаңыз болот. Кыргызстанга чоң салам. Баягы эмне дейбиз? Жакшылыктар боло берсин, Кыргызстаным өнүгүп өссүн. Мына 30 жылдан бери оңолбогон өлкөбүз кичине жакшы эле оңолуп келатат. Баардык жагы каралып атат. Илим, билим, маданият, айлык, пенсия бүт баары жакшы жолго түшүп келатат деп ойлойм эми. Мындан ары өнүгүп өссүн дейм Кыргызстан. Мына ушу сиздерге да чоң рахмат. Ушу чет жакта жүргөн кыздарыбыз чын эле мурун мындай басылып билинчү эмес. Мынтип ишкер жасап кыздарыбыздын эмгегин ушу Кыргызстанга жайылтып эми мындан аркы урпактарыбызга, балдарыбызга ушинтип өрнөк болуп жүрө берсин, өсүп өнүксүн. Кызыма дагы бир жолу рахмат, ушу өзүнүн оюн, максатын ишке ашырды деп толук ишенем да. Айгерим айым, негизи эле ушул биздин маегибиздин уландысында мындай суроо берейин деп атам да. Кантип бул жакка келип калдыңыз? Анан канча жыл болду? Анан Алания сизге кантип жакты? Келгенде кандайдыр кыйынчылыктар болот башында? Ушун башынан айтып берсең. Эми биринчи Анкарага келгенде баягы неге мындай жумушта иштейбиз кыргыздарда? Биринчиси тил билбегенибиз үчүн, экинчиси баягы расход болбосун, арендага тил, үйдөгү жашаган расход болбосун деп көбүнчөсү кыргызстандык кыздар, жаш кыздар акча чогултуп, үй бүлөсүнө жардам берейин, үй алалык деген сыяктуу максаттар менен келишет. Анкарда көп барды биздин кыздар, тааныдыгым кыздар. Мен дагы ошондой ой менен келген болчумун. Бирке акча чогултуп, кайра Кыргызстанга кетем деген ой менен. Ал убактарда Турцияга калам, бул жакта окуйм, күйөөгө тием, фирма ачам, мындай ой максаттарым жок болчу. Мага ошо 600, ал убакта $500 зарплатам алганга аябай бактылуу болгон эме болчу. Ал убакта иштеп баштадым. Тил билбеген үчүн бирке кыйын болот биринчи убакта. Эгер бирке мага повезло да, мындай неме жакшы семьяга келип калдым. Кемпир чал аябай жакшы жардам берди. Тил үйрөнгөнгө. Мен ал убакта жаңы келгенден кийин, 1 жылдан кийин Анкара университетинде төмөр курсуна жаздырышты. Түркчени мындай билсең болот, иштеп атсаң деле. Түркчени аябай жакшы грамматикасын билсин деп төмөр деп Анкара университетине жаздырышты. Мен ал жакка барып, ошо төмөрдөн дипломун алдым, түркчө. Андан кийин английский курска да жазылдык. Ошол жакта 4 жыл ичинде баягы тилди үйрөнүп калдым. Ал жактан мындан кийин эмне кылышым керектигин да үйрөнүп калдым. Бул жашоодо только акча чогултуп эле андан кийин Кыргызстанга барып же акча чогултуп эле семьяга жардам бериш эмес, өзүңдүн да бир жашооңду түзүш керегин ошол жакта үйрөндүм. Бунда өзүнүн жашооң жаңы бир ал жактан жумуштан чыккандан кийин эмне кылам? Кайсы жумушка кирем? Кыргызстанга барсам эмне кылам? Ал дагы ошондой эле да.
деп баягы 3 жылдан кийин переживать этип баштадым, конечно. Ал убакта ошо жол көргөзүштү. Университет экзамен берип, ошол жакта дагы Турциянын болгон шаарында окуй эле турганыбызды стипендия менен. Ошол менен мен биринчи экзаменди мындай даярданбай эле берип көрдүм. Баягы бир көрүп көрөйүнчү мен эгем деп. Бул жакта 100 балл менен неметет, эсептелет балл менен. Биринчи барганда 13 балл алдым. Дедим ки, ошондо түшүндүм, баягы эчтеке билбейт экенмин деп. Бизде анткени 16 жашыбыздан кийин, 9 класстан кийин биз правоведенияга мындай неме 2 жылдык, 3 жылдык окууга киргенмин. Андан кийин ошол симе деди ки, мына курстарга барып атат атайын. Для иностранцев есть специальный курс, да, атайын курстар бар, даярдык курстары. Ошол жакка жазылыш керек экен деп. Анын жазылыш үчүн дагы убакыт керек болчу, ал убакта иштеп аткан болчумун. Андан кийин ошол иштеп атканда 3,5-4 жылдан кийин айтканда эле ооруп калышты аябай катуу. Последний 1 жыл баягы только больницага эле барып келип, ошондуктан битке 1 жылдагы неметип калдым, кечке тапшырып калдым. Каза болуп калдылар 4 жылдан кийин. Мен дагы ошо Стамбулга, алардын ошо кыздары бар болчу, келиндер болчу, олардын жанына келдим. Ошондо университетте окугум келди, жардам бересиздер дедим. Алар дагы жардам беришти. Жардам беришти дегеним, бул ал жакта жашадым, курска жазылдым. Баягы университетте даярданып баштадым. Бул жакта жакшы тарабы, акчасы бар, акчасы жок дебей, ким жакшы даярданып экзаменди өтүп атса, ошол тапшырса болот стипендияга. Ошонусу жакшы да, мындай 8 айдай даярданат. 8 айдан кийин экзамен бергенде ошол бага Алания чыгып калды. Алания чыкты. Аланияда Стамбулда дагы университет бар, Аланияда бар. Бүт бар жерге бир экзамен бересиң Стамбулда же Анкарада, ошол балыңды бүт бар университетке жибересиң. Баягы экзамен отчетту немесин экзаменге жибересиң. Иде немесин выбираешь, там факультет выбираешь, и в то время выбирала там стоматология, инженерство деп. И Аланиядагы жетти да балым, кыскачасы. Ошол убакта Аланияга келдим. Аланияга биринчи жолу келдим. Ал убакта биринчи жолу келгенде Алания көп ысык болгон үчүн көпчүлөр жаккан жок. Баягы ысыкта остановкада күтүп турасың. Качан автобусум келет деп. Биринчи келгенде баягы документтерин бересиң дедим да, аябай отуруп алып кайгырдым. Неге менин балым Стамбулга жетпей калды, неге Анкарага жетпей калды деп. Негизи адамзат өзүн күнөөлөгөндө аябай жакшы көрөт экен. Бирке белек болсо, мен неге муну кыла алган жокмун деп. Негизи антип эле коюш керек экен. Анткени кандай тапшыргандан кийин факультетим жакшы факультет болчу. Инженер производитель деп. То есть востребованный Турцияда. Анан кийин окуп баштадым. 1 жыл окудум, барып келип. Баягы биздинки мен уже 23-24 жашымда болуп калган үчүн окууга тапшырып атканда биздин курстагылар 18 жашында менден кичинеге болчу. Биздин факультетте мен эле 25 жашында, 24 жашында болгон мен эле болчумун да. Бирок биздики неме биздин кыргыздар аябай кичинекей көрүнөт экенбиз. Мен ошондо эчкимге билгизбей эле, жок билгизбей эле жакшы бүтке жаштан бүтке неме болот экен. Анан кийин бул жактагы мага жаккан тарабы образованиясы аябай жакшы экен. Жакшы беришет экен. Бул жакта сабагын бере албагансаң 2-жыл, 3-жыл неметип продолжать этсең болот. Ошондуктан бул жакта жакшы образование. Эч ким мындай бирөөнөн бири күтүү, анан кийин тигидекил байдын кызы, бунун кедейдин кызы, андай нерсе жок экен. Аябай жакшы экен, мага жаккан нерсе экен. Окуум бөлбөйт. Бул жакта окугандардын биздин Аланияда негизи государственный университет да бар, частный университет да бар. Частный университетте англисче преподавание, окуусу англисче, государственныйсы түркчө. Меники түркчө болчу. Түркчө болгондо, эгер, например, тил билбегенде, кайра бир дагы жолу обязательно немеге беришет. Даярдыкка коюшат. Меники бар болчу ал убакта, дипломум бар болчу. Ошентип окуп баштадым. 1 жыл өттү. Анан Аланияны көрүп баштадым. Мен негизи 1 жылдан кийин көрүп баштадым Аланияны. Аланияда, Алания Анталиядай болуп, бул жактагы аябай туристический город деп билинет. Билинет экен, ошол убакта билинет экен туристический город.
көп Россиядан, стран СНГ деп коет, Казакстандан, Украинадан, Кыргызстандан биздин буяка эс алганга келишет. Бул жака жашагандар көп. Буларды көргөндө, булар көрдүм. Андан кийин пандемия баштаган болчу ошол убактарда. Пандемия баштаган болчу. Ошол убакта биз жумуш удаленный болуп калды. Инженер университеттер удаленный обученияга кечти. Мен да ошол убакта жумуш иштеп баштадым. Ал убакта бирокчу баягы официанттар жумуш жок, ресторандар пандемияда жабык. Туристский сезон андай эмес болуп, бизге жаман болуп аткан болчу Аланияда. Анан бир күн ошол бир жумуш издеп баштадым. Кайсы жумушка кирсем болот десем, карасам агентство недвижимости иштеп атты Аланияда башка. Ошол жака жумушка кирдим, эми баягы удаленный болгондо убактым болгон убакта иштейин деп ошол жака жумушка кирдим. Жумушка кирип иштеп баштадым. Анан кийин кышында болчу, кышында иштеп баштагандан кийин жай убактында көп буяка туристтер эс алган келишет экен. Бул компанияда мен иштеген компания орустарга в основном, то есть стран СНГ үй сатышчу, үйдү неме арендага беришип, ушундай кылып иштешчү. Мен дагы отдел аренда деп ошол жака иштеп баштадым. Көп ошол убакта байкадым, бул жака аябай көп биздин өлкөдө келишет экен. Биздин өлкөдөн башка Россиядан дагы, орустар дагы баары келишет экен. Мен иштеп баштадым, анан үйрөндүм. Мен как бы орусча дагы, анан кийин түркчө, англисче тилдерди билем. Ошондон оңой бат үйрөнүп кеттим жумушту. 1,5 жыл иштегенден кийин мен бир партнер менен өзүнчө иштеп баштадым. Бир жылдан анан 2021 жылы өзүмдүн агентствомду баштадык. Ошол 3 жыл болуп, 4 жыл болуп баратат. Ошол Аланиядан 21 жылда өзүмдүн фирмам менен, курулуш фирмалары менен прямой сатыштарды лицензия алып ошол баштадым. Андан кийин ал жака что оформление жана документтерди, гражданство, вид на жительство, аренда деп отделдерди коюп иштеп баштадык. Иштеп баштап баары жакшы кетти. Баягы көп Россиядан, Украинадан, Кыргызстандан, Казакстандан элдер келип, баягы эски клиенттер да келип алып башташты. Ошентип иштеп баштадым. Анан 2023 жылы март айында күйөөгө тийдим. Күйөөгө тийип 2024-тө дагы менин балам бар. Балалы болдум. Ана 2024-та биз экинчи офисти Клеопатрада, центр Аланиянын центрде Клеопатра бөлгөсүндө ачтык. Алания шаары негизи кооз шаар. Анткени Алания шаарында көргөндө деңиз, бүт бардык райондору ушу деңиздин четинде жерлешкен. Анан кийин Торовские горы деп, то есть бүт бардык немесин тоонун боорунда жерлешкен. Биз азыр бул Аланиянын порт, то есть центрда, центр Алания портунда турабыз. Бунун центрден баштарынан центрден бүткөнгө чейин 30 километр. Кичинекей бирокчо узун бир шаар. Бул жакта көбүнчөсү кыш жок. Көбүнчөсү да кышында мисалы үчүн 15 градус жылуу. 10-15 градус жылуу. Ошо мынтип караганда туристик район болуп көрүнөт негизи. Бирок ичинде жана айткандай эле университеттер, частный орус школалары на русском языке да обучениялар бар. Шаарда негизи социальный инфраструктура, там больницасы, госучреждениялар, алары чоң шаардай болуп жерлешкен бул жакта. Бул жакта биз турган жер, бул крепость Алания. Аланиянын крепости деп бул жакта тарыхый бир жер. Алятин Кейкубат крепости деп билинет. Бул жак тарыхый жер. Бул крепости 6,5 километр узундукта. Аслында биз бул центр жакта турабыз да, бунун немеси продолжениясы Клеопатра пляжына чейин чыгат. Клеопатра пляжы да аябай песчаный пляж деп, таза пляж бул Аланиянын Анталия менен эмсмер экөөнү салыштырсак, Анталия менен Аланияны салыштырсак, Аланиянын бүт бардык районунда пляжга, то есть киргенге, сүзгөнгө уруксат бар. Бүт бардык кайсы райондо жашасаңыз, бүт бардык жерден мореге чыгып,
кирип каалагандай деңизге түшө берсеңиз болот. Ошол. Анан кийин Аланиянын дагы жакшы тарабы биздин мекендештерибизге бул жакта тил билбесин. Биринчи түркчө тили биздикине окшош кетет. Экинчиси биздикиде көбүнчөсү орусча сүйлөшөбүз. Бул жакта орусча сүйлөп көбүнчө элдер орусчада, түрктөр дагы орусча сүйлөшөт көбүнчөсү. Ошондуктан дагы адаптациясы аябай оңой бир шаар. Biz hazır Alanya'nın en tanımal, en belgülü plajı Kleopatradayız. Kleopatra'nın misal için Antalya'ya gelirken yolda da köp plajlar var, köp koğuz yerleri var. Kleopatra'nın bunun особенность da plajda özgöçülüğü bu şarga yakın 3 metre. Maşina meninde gelseniz bolot, jö basıp gelseniz de bolot. Bu Kleopatra plajı en uzun plajlardan. Bu 15-20 kilometre uzunluğunda. Bu jakta şaардын restoranlarga, bu jakta basketbolный площадка, волейбольный площадка, bu бардык жерге жакын. Элдер барып ойноп, келип сүшүп, суга үйлөрүнө да жакын болот. Анткени бул жактан кеткенде 1 километр, 2 километр уже тоолор башталат. Ошондуктан көбүнчөсү Kleopatra бөлгөсүндө жашашат биздин мекендештерибиз. Ооба. И еще самый знаменитый район. Ооба, самый знаменитый район среди туристов. Вот в Алании. Январь, февраль, ноябрь деген бартең деңизге киришет. Бул жак кышында жылуу болот. Бул жакта суук болот, жылуу болот. Только февраль айында, бетке суук шамал болушу мүмкүн. Анткени январда келишет, декабрда, ноябрда все купаются здесь. Вот пляжда бул жакта. Бул жакта ушундай бухта неме болгон үчүн, тоонун жанында болгон үчүн көп волны. Андай немелер жок да, көп. Ошол. Айгерим айым, азыр биз ушул Аланиянын кайсы жеринде кетип баратабыз? Ошол жөнүндө деле айтып берсеңиз. Азыр биз Аланиянын центр Алания деп Клеопатрада кетип баратабыз. Центр Аланияда негизи 2 жол бар. Бириси деңиз тарабында, экинчи жолда Обизнай деп тоо жакта. Клеопатрада бул жолдо бүт бардык туристический магазиндер, отельдер оң жакта, мореге караган, деңизге караган отельдер бар. Bunun azı 5 minutadan keyin biz центр прям Atatürk'ün pamiятниги болгон жакка барабыз. Кытайдан ушуну алып келген нерсе бул жакта аябай аз. Көбүнчө өзүнүн текстил, өзүнүн немелерин өнүктүрүш үчүн өздөрүнүн немеси бар. Кийимдер өздөрүнөн чыгат. Өздөрүнөн чыккан кийимдерге разрешение беришет магазиндер ачканга. Аланияда ошондой неме да, бул центрде мыйзамдар ошондой. Бул менен бул өздөрүнүн ишкерлерин колдойт турбайбы, э? Ишкерлердин өздөрүнүн фирмасын коруп неметет да, маркасыны. Баягы. Ошол Аланияда негизи, Аланияда жашап атканда, жашаганда негизи машинанын деле кереги жок. Көп машиналар болуп, машинанын кереги жок да. Анткени бүт баардык нерсе жакын. Бир жакта жашасаңыз да банкы, почтасы, магазини, өзү кичинекей шаар болгон үчүн пляжы, жөө бассаңыз 500 метр, 300 метр неме жакын. Болгон жерде өздөрүнүн кафе, ресторан, өзүнүн инфраструктурасы бар да. Biz hazır Mahmutlar'da, Alanya'da bizim mekendesinden yaşayan çoğun bir rayon. Bu jakta көбүнчө çoğun 13-15 etaşlı üylörgө разрешение берилген. Biz hazır olsa прям на первой линии, birinci dengizge жақын жерде 3 блоктуу çoğun bir kompleksti. Bu jakta кандай салынат үйлөр, кайсы кыл инфраструктура менен, кайсы качество менен жасалат, ошолорду көрсөтүм келет. Ve bu jakta охрана, ресепсион, то есть полностью, грубо говоря, здесь вы покупаете номер в отеле. Бул жакта болгон обслуживание, болгон нерселер бул жакта бар. Азыр мен сизге бардык колдонуп турган үчүн кинотеатр, хамам болгон нерселерди сизге көрсөтүп берейин. Оң жакта билсе бул жактан көрөсөңүз болот, массажный комната, закрытый бассейн, турецкая баня, полностью бул жакта.
сиз үй алып атканда полностью бул көргөн нерсенин баары тең уже включено деген баасынан. Булдай ар бир үйдүн, квартиранын картасы менен. Канча үй бирөдө киши болсо ошонун баарына тең ушундай чип берилет. Ар бир кишиге ар бир кишинин өзүнүн сүрөтү менен ушундай нелер берилет. Бул жак массаж. Бул жакта массажга коюлат. Ал жакта азыр массаж кылынып жатат. Сизге мен азыр жабык немени көрсөтөйүн. Бассейнде. Бассейн зимой кышкысын иштейт көбүнчө. Бирок бул комплексте жайын дагы иштешет. Анткени кичинекей балдар кечинде кирсин деп күчтө. Дайыма бир температурада саат кечинде 10дон кийин тазаланып, хлорлонуп, булакта 5 персонал иштейт, тазалап. Кадимкиде. Азыр биз бир комплекстин кинотеатрына келдик, мини кинотеатр. Бул кинотеатрда башка инфраструктура сыяктуу эле бул жак жанагы обслуживанияга кирет. Семьяңыз менен, үй бүлөңүз менен келип, бул жакта өзүңүздүн каалаган фильмди отуруп көрсөңүз болот. Же досторуңуз менен келип, бул жакта жанагы бассейнге кирип, хамамга кирип, бул жакта ушул эс ала турганга ылайыктуу комплекстер көбүнчө. Ушундай. Бул жакта за обслуживание отдельно оплачивается, да, примерно от 50 евро, 50 евродан баштап 100 еврога чейин айлык. Бир жолу төлөсүп бар тең. Массаждын башкасы бүт бар тең, уже ушул баага кошулат. Бул жакта дагы кичинекей балдардын ойногонго, негизи семья менен отдыхка келгенде бул жакта аябай жакшы. 1 ай, 2 ай үчүн келгенде. Анан кийин булар деңизге жакын болгон үчүн мындай комплекстердин жанагы айткандай эле арендага берилгени оңой болот. Бул балдар үчүн атайын. Бул жак балдар үчүн. Балдарыңызды таштап коюп үйдө тажашпайт. Коноктор келсе барып ойнотуп коесуңар, же коноктордун балдары келсе келип ойнотуп коесуңар. Полностью бул жакта камера бар, вентиляция бүт бардык нерселер бар. Эми азыр мен эң жакшы көргөн жериме келдик. Бул ачык бассейн. Отдых кылган. Ай карап жырга очпай, балдар. Мына жыргашып атат, Ооба. Кандай? Бул жак бассейнге келдик азыр. Ачык бассейн. Бул жакка мисалы үчүн балаңыз жок, спокойнураак болуп сууга түшөмсеңиз, бул жакка түшүңүз. Балдарыңыз бул жакта ызычуу болбойт. Буякта калат. Бул жакта отура берет. Бул территорияда дагы шашлык жасаган мангальная зона деп коебуз. Ар ким үйүндө балык, бул жакта балык көп желет. Эттерди үйүндө жасабай, бул жакта комплекстин атайын мангалдары бар мындай. Гриль болгон, грилдер жасап. Бул жака жасап алып, отуруп жеп, табактарыңызды өзүңүздөр алып келесиздер. Конокторду тосуп, Конокторду тосуп, бул жакта овощ, фруктар жууп, табактар жууп, жеп алып, таптаза кылып үйүңүзгө чепет кыласыз. Ошонусу жакшы аябай. Сонун. Бул жактагы үй 2+1 деп коюшат. Бул жакта дуплекс. 2+1. 2+1 деген 2+1 деп 2 комната, спальный комната, бир дагы бул зал, анан кийин кухня совмещенный. Көбүнчө 90% жаңы үйлөрдө кухнялары неме да, чогуу зал менен чогуу отдельно кухня деген жок. Бул жакта коридор, мындай встроенный мындай шкафтарды негизи застройщик берет. Бул жакта мындай без отделки, без сантехники берген, по закону запрещено, чтобы там соседям, чтобы не мешать потом, не делать вот эти все ремонты. Из-за этого отделка, если вы на стадии строительства, алсаңыз неме десе болот, алмашсаңыз болот там эшиктерди акылбай карагыңыз келсе дегендей да. Бүт бардык проекттерде мындай болгон санузелдерине даяр, теплый пол, душ, сантехника полностью. Бул проектте, бул премиум проект болгон үчүн Хансгроя сантехника, анан кийин кондиционер Mitsubishi жакшы немелерден колдонушкан. Отделка болсо, бул залда отделка деген нерсе бул кухня да, мулдан баары тең ошол курулуш компаниясы өзү жасап берет. Бүт бардык үйлөр, квартиралар бурда окшош, бүт баардык бирдей да. Ушундай болуп, техникасы, анан кийин бул кухнясы кылып бирдей кылып берет. Бул жакта көбүнчө бул үйлөрдү алгандар баягы котлованда экен алышат.
2 жыл 3 жыл салынат böyle чоң проекттер. Алар болсо ошо 5% рассрочка деп 3 жылга берилет да, ошо для иностранцев. Вот. Бул жакта аябай сонун болгон. Мен эң жакшы көргөн жана Турцияда ушул жакшы да балкондар. Чоң балкондор менен, потому что бул жакта дайыма 1 жылда бүтүн жайын кышын кечки маалда, бирок башка айларда, мисалы февраль айында балкондо убакыт кечирген аябай жакшы. Биз азыр Доронбайке бул Аланиянын борборундагы тоого чыктык. Бул жактагы туристический зона болот. Бул жакта ылдый жакта биз көчөгө барган жердегиден бизге салкыныраак, өзүңүз көргөндөй бул жакта көбүнчө түрктөр жашашат. Мисалы отелде, мисалы үчүн тиякта туристтер жашаса, бул жакта түрктөр жашашат. Бул анткени 3-4 градус айырмасы бар да ылдый жактан. Бул жактан жакшы жагы бүтүн Аланиянын болгон жерин көрөсүздөр. Ушу баштагычтан Клеопатра, Магмут Анталиядан келген жолдон баштап центрга, порт, Клеопатра пляжынын порт, оба бүт бардык райондорунун ушу болгон жерди бул жактан көрсөңүз болот. Кыргызстан мекендештер башка өлкөгө чыгып жатканда коркпой, өзүңүзгө ишенип жакшы жумуштарга, жакшы ийгиликтерге бүтүн Кыргызстанда жетише алганын ишенем. Ошондуктан бул Аланияда бир жардам керек болсо, колумдан келген жардам бергенге даярмын. Эң кыса убакытта Кыргызстандан да көрүшөбүз. Жактан эме кечирип сурап коеюн да, бизге кыргызчамдан эме тукпайынбы? Түркчөгө окшош болгондо наоборот тяжелый экен да сүйлөгөнү. Өкөнү аралаштырып. Вот, ошо салам айтам бүтүн кыргызстандыктарга. Кыргызстандагы келишмекте болгон өлкөлөрдөн болгон үчүн мындан дагы жакшы келишени ойлойм. Bunun için barыбыздын буга бир жардам беришибиз керек деп ойлойм. Сизге да чоң рахмат. Ушундай кыргызстандыктарды бизлерди тартып, көрсөтүп, бул жакта дагы жашоонун ийгиликтүү болгонун, бул жакта жакшы немелер, возможностьтер бар болгонун көрсөткөнүңүзгө, бул жака келип бизди тартканыңызга, таанышканыңызга чоң рахмат. Урматтуу Айгерим айым, Жеңизбей, сиздерге чоң рахмат. Ушул Алания шаарында биздин мекендештер долбооруна маек куруп бергениңиз үчүн. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин долбоордон, биздин маектен биздин мекендештер, биздин жаштар көп үлгүлүү, пайдалуу, өзүнө болгон кеңештерди алат деп. Анан биздин компаниянын атынан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуздар. Мына бул биздин логотип менен биздин белектер. Teşekkür ediyoruz. Bizim de şöyle Alanya'mızın Süper Lig'deki futbol takımının Alanya Spor'un forması sizlere takdim ediyoruz. Чоң рахмат сиздерге да. Бул болсо биздин Алания Спорттун лигдеги формасы, Алания Спорт деп Аланиядасыңыз. Чоң рахмат. Teşekkür ederim. Siz yurttaşlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyduk, şeref duyduk. Gerçekten çok rahmet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her zaman bekleriz. Burası da sizin yuvanız, yurdunuz. Сиздер бул жакта коноктогондон аябай бактылуу болдук. Бул жак сиздин да бир үйүңүз, түрк кыргыз үй бүлөсү болуп, сизди күтөбүз дагы. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.